Максим Бакиевтен коттедждеринен сатылышына менен эч кандай тиешем жок. Коомчулукка таратылган маалыматтын бардыгы карандай калп жана менин аброюма шек келтирүү үчүн атайын жасалып жаткан жагымсыз иштер. Бул тууралуу Сапар Исаков бүгүнкү журналисттер менен болгон жолугушууда айтты. Мен бул маселе боюнча сотко кайрылайын дегем. Бирок кеңешчим Гүлнара Төралиева андай кылыштын кереги жок экендигин айтты. Ошондо мен башкы прокуратурага таратылган маалыматтын баарын текшерип берүүнү суранып, расмий кат жөнөттүм. Коомчулук чындыкты билиши керек. Эгер менин күнөөм бар болсо, анда жазага тартышсын. Бирок мен бул нерсенин баарын калп деп так айта алам, деди Сапар Исаков. Өкмөт башчы бул иште 6 аталып жаткан адамды таптакыр тааныбастыгын классташы деген маалымат жалган экендигин, анткени ал Ошто окугандыгын айтты. Бүгін жогорку кеңештин кезектеги отурумунда КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина Америка Кошмо Штатына саясий башпаанек сурап бара жаткан жеринен чек арачылар тарабынан кармалган Элнура Молдокадырова менен Ринат Самудиновду эстеди. Ал Самудинов эмне үчүн чет өлкөгө качканын билбей турганын, бирок ал дагы деле Кыргызстандын жараны болгондуктан андан кабар алуу керектигин айтты. Ринат Самудинов бир кезде биздин партиянын мүчөсү эле. Анын аялы резонанстуу иликтөөлөрдү алып чыгып жүрчү. Мексикадан Америкага өтүп жаткан жеринен чек арачылар тарабынан кармалгандан бери унутта калды. Ал биздин жараныбыз болгондон кийин элчилик андан кабар алышы керек. Балким юридикалык жардамга муктаждыр. Жардам берели, деди Карамушкина. Эске салсак, КСДП партиясынын мурдагы мүчөсү Ринат Самудинов аялы менен АКШга саясий башпаанек сурап барган жеринен чек арадан кармалган. И второй вопрос, уважаемые депутаты, уважаемые представители правительства. Я понимаю, что у нас у всех сложилось отрицательное мнение к нашим бывшим соратникам, к Ринату Самудинову и Эльнуре Молдокадыровой, которая раньше была ведущей и вела очень даже такие резонансные новостные репортажи. Но мы с вами знаем, что они покинули территорию Кыргызстана с целью получить гражданство, и сегодня в Америке задержаны вроде как бы там на границе с Мексикой. И какая-то тишина. У нас такое пренебрежение, конечно, я понимаю, там, возможно, там, как предатели Родины и так далее. Но все-таки они наши еще граждане. Поэтому я бы хотела, чтобы наш посол в Америке какое-то официальное дал, может быть, интервью, что с ними, нужна ли им помощь. Или пусть тогда он скажет, что помощь им не нужна, они добиваются действительно, чтобы им там дали какую-то защиту, от чего я не знаю, но, возможно, у них там причины свои были.